Ардактуу көрүүчүлөр, эфирибизди улантабыз. Кимде ким дам үстүнө отурган болсо, дамаңыздар дамдолсун дейли. Ал эми көрүүчүлөрдү баарыңыздар экранга жакыныраак чакыралы. Бизде өзгөчө кунагыбыз бар, тааныштырганга даярбыз. Ооба, чындыгында өзгөчө көп кырдуу талант ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Манас театрынын төкмакыны Шекербек Адылов агай бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык магай. Кутман таң бирге болсун баарыбыздыкы. Ушул таңыбыз өзгөчө бүгүн ыйык касиеттүү жума күнү экен. Ушул жума бардык кыргыз элине жакшы бир ийгиликтерди алып келсин деп. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Кандай жүрөсүз агай? Шүгүр, жакшы, Кудайга шүгүр көрүп тургандай ушу силер. Бүгүн келгенде эле студиябызды жаркыратып кетип ала келдиңиз. Бир жаңылык менен келдиңиз окшойт. Жакшы, мына негизинен тирүүлүк деген ат менен китебим чыкты. Жаңы эле жарык көрдү. Муну Улуттук Манас театры каржылап, Илимдер академиясында Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунан Абдуллажан Ахматалиев академик баштаган, филология илимдеринин доктору Мерим Көлбаева баштаган окумуштуулар кеңеши тарабынан сунушталып чыгып олтурат. Бул өтө мындай айтканда мен үчүн кубанычтуу, себеби эми Илимдер академиясы деген ал жерде академик окумуштуулар карап чыгарып аткан, андан аркы чек жок да. Эң бийик бул тарыхы бар улуу канча деген кыйыр жолду баскан ошол академиядан чыгып атканы мен үчүн чоң сыймык. Ошондуктан ушул тирүүлүк деп, себеби Арыстанбек бабабыз айтып коюптур да илгери эле. Тиш ырыскы тилде өлөт, тирүүлүгүң бирде өлөт. Баш ырыскы тилде өлөт, бар болгонуң зордо өлөт деп. Анан биз эми жаңы эч нерсе деле тапкан жокпуз. Ошол эскилердин айткан сөзүн, эскилердикин кайра эске салып, кичине жаңылап койсокпу деген ниет менен аракет кылып, ошол тирүүлүк болсо бардык нерсе болот экен. Тирүүлүк болсо биз чогулуп туруп мына баарлашып атабыз. Элибиз, шаарыбыз, айылыбыз кыймылда болот экен. Ошон үчүн жер үстүндө ар дайым тирүүлүк болсо экен деген ниет менен ошол тирүүлүк деген ат менен чыгардык. Анткени өзүңүздөр билесиздер, ковид дедик, пандемия дедик, канча деген асыл улуу адамдар өтүп кетти ошол арада. Ошондой балекет жаман нерселер алыс болсун, биздин ала тобубуз амандыкта турсун деген жакшы ниет менен атын коюп чыгардык да. Сонун экен. Студияга кирериңиз менен эле кесиптешимде китебиңиз кызыктырды окшойт. Мени көбүрөөк токотер жеринен баштадыңыз го. Мени көбүрөөк комузуңуз кызыктырып атат. Келиңиз Шекербек агай. Элибизди ойгото албайлыкпы? Жакшы болот, эми аракет кылалы. Ошо атайын комузду көтөрүп келгенден кийин эл менен учурашып саламдашып алалы. Бүгүн жума күн болуп аткан. Таңыңдан айтам саламдыңы, тамырлаш элим аманбы. Санасы бирдан ою бир, санжылдаш элим аманбы. Кыйынчылык түссө башына бири-биринен доң өзгөчө, айрылбас элим дой аманбы. Акылы тунук арыбак айжылдаш элим аманбы. Аман болсоң дой барыңаң энти эске мен келип, андан эртелеп аңа айтам салам дейт. Таңында туруп иштеген мынан иштүү элим аманбы. Тарыхы барды башынан түптүү элим аманбы. Кажыбас кайраттуу барыбак, күчтүү элим аманбы. Анткени күлүм менен дой мунарым чакырып келип турган соң мен дагы ыңырда бою турамын. Анткени ашыралы тууганбай алдык эле кезинде аталардын батасын. Ошондуктан туугандар деп бизге берделе, айтып берделе, тилге какчудой такасын. Болбосоң эстебестей атанын алганбыз дайым үлгүсүн. Замирбектей аганын бастык элеңдой артынан. Ошондуктан туугандар алыстабайм, ар дайым силердей улуудой калкыман. Андыктан кагылайын дой жаштарым, силердин жаркырап турсун асманың, жакшы болсун басканың. Анткени эрте менен туруп карачы, жакшы экен го моминтип эмгек кылып той жатканың. Мына мен эл менен мындан ой карачы, учурашып той ырдадым. Анткени алдыда болот туугандар, баарлашып сүйлөсөк анда китепте иште каткандой сырларым.
Yemin edeyim tuğanlarım, bitiremesin elimiz. Engenem bolsun da peylimiz, titremesin cerimiz. Hantkeni çakırdın arkadaşın açık eken doyu törüngüz. Eң negizgisin aytayın akıldı benim ardayım. Ey, boşolamam bira bulduk köbübüz. Dep turalar. Barakelде. Günümüzge bereke. Негизи агай төкпө бул төгүү негизи каяктан бир өзүнчө таанып бир мага бир дагы бир сырдан негизичи бар. Кантип ошо төкмө жакка келип калгансың? Мен төкмөлүк эң негизгиси атам раматылык өзү төкмө акын болчу. Кезинде Токтосун Тыныбеков деген төрт аягы төп жорго ал киши да 55 жашында өтүп кеткен экен. Мына кадимки мөлмөлүм деген огондорду угуп жүрөсүздөр да. Сөзү барып алып улуптук ошону капка жооп нечен деген ырлар огондорду жараткан өзүнүн дагы Эстебес Турсуналиев менен эгиз козудай ээрчишип ырдашып жүргөн кыл кыяк ооз комуз бардыгын бапка келтирип ойногон киши болгон да. Ошол киши атамды ушул шаарга алып кетемин, сенин жолуң башка деп чакырар да баягы автокырсыктан кырсыкта ошондон үйдөн чыкпай калган да. Анан мага бала кезимден ушул Манастан баштап эчен дастан эпосторду окутуп олтуруп ошол баягы көкүрөккө уюса керек. Кичинекейимде ошо радиодон телевизордон Эстебес Тууганбай Ашыралы аталарды, Замирбек агаларыбыздын үнүн угуп же телевизордон көрсөм ушу чуркап келип эле ушул ошолордон башка мындай көзүмө көрүнбөй ошолордун үнүн угуп аларды уксам бир өзүмчө бир эргип башкача болуп калчумун да. Анан негедир ушул ыр жазып, ырдагым келип эле башка обондак эмес ошол акындыкты анда током анда мен деп кадимки Алым Кулисенбаев Токтогул Сатылганов атабыз менен ырдашкандары Акбары деп Самсалы деп ырдаган ырлары бар. Ошолорду китебин ачып алып отуруп 7-8 жаштарымда ушинтип ырдай берчүмүн. Кийин анан акындардын салты бар, учурашып издеп ырдаган. Маселен Коргол атабыз Токтогул атага, Коргол атага Токтосун ата бар учурашып ырдаган, Тууганбай ата ырдаган. Анан мен кадимки азыр заманыбыздын залкар болуп калды, кыргыз эл акыны Амантай Кутманалиев деген бар. Саргашка деп коебуз. Ошол кишини издеп таап учурашып анан ошондо Элмирбек менен таанышып, кыргыз эл акыны Залкар Булбул анан студия бар филармонияда. Ошол жерге кел деп Тууганбай атанын колунда окуп атамда анан Элмирбек айтып ал жерге келип саламдашып ырдап Тууганбай атага. Анан акындык жолду эң алгач ошол жерден баштаган да. 4 дубалдын ичинде отуруп берсе акын чыкпай силерди мен эл аралатып келейин деп Тууганбай атанан бизди эң алгач 94-жылы Таласка ээрчитип, бир ай ээрчитип эл аралатып жүргөн да. Ошондон башталды болуш керек. Анан калган ушул өзүм дагы ушул абдан сыймыктанам, анткени улуу залкарларды ошол Эстебес Ашырал Тууганбай аталар, Замирбек агалардын жанынан бир көрүп колун кармап калсам деп эңсегем да. Азыр колун кармамак түгүл батасын алып, жанында жүрүп, чапанын кийгизип дегенде улуу сөздөрүн угуп калганыма ушунчалык мен бактылуу жигит экенмин деп өзүмдү эсептеп, а кишилерди кайсыл жерде болсо да сыймыктануу менен айтып жүрөмүн, айтып келемин. Аздыр көптүр алдыга чыккан жокпуз, артта калган жокпуз. Элдин арасында көчтүн карасында дегенде ошол ортодо өзүбүздүн эмгекти кылып келатабыз. Саматса. Аздыр көптүр деп калдыңыз, чындыгында сиздин кылган эмгекти, сиздин чыгармачылыгыңызды эл баалайт, билет дегендей анан ушул китепке кайтып келелик тирүүлүк деп өзүңүздүн автордугуңузда бет ачары болгон турат. Анан ошол Аземдин кичине программасы менен балким тааныштыра кетесиз. Мындай кылайын, бул тирүүлүк мен өзү бул 4-жыйнагымда өмүр термеси, анан Бишкек Баатыр дастанын жаздым. Эми биз өзүбүз ушул борборубуз бирден бир эң өзгөчө борборубуз ушул Бишкекте.
Анан башка чет элден келген туристтер болобу, коноктор болобу, бул Бишкек деген эмне деп ойлоп калышы мүмкүн. Балким Бишкек жаңы шаар коюлганда бул кыргыздар жанагы кымызын бышкан Бишкегине коюп алып туруп бир жыга чыгатын дегендер да болгон да. Андай эмес, Бишкек деген айтылуу баатыр. Ошол 100 жылдай Бишкек, Сары Өзөн, Чүй, Ысык көл ушул түндүк жергесин калмактар ээлеп турган. Ошондо Бишкек баатыр туулуп ошол калмактардын эзүүсүнөн, салыгынан, салымынан боштондукка чыгарган кыргыз элин Бишкек баатыр болгон экен да. Атаке баатырлар баш болуп. Ошондон кийин ушул жер Бишкек деп аты коюлган экен. Анан биз ошону билбесек тарыхын, бул жерде ырысыбызда, бактыбызда Бишкекте болсо, биз кантип анан Бишкекке бир эмгек кылбайлы шаарыбызга деп, мен ошол 10 жылдай изилдеп жүрүп Бишкек баатырдын дастанын жазгам. Аны дагы пьеса болду, жакында буйруса быйыл коюлат. Андан кийин Аксы азаматтары деген дагы көлөмдүү дастан жазылган. Анан ушул Тирүүлүк деген ат менен чыгып атат. Бул 15 февралда Илимдер академиясынын 2 кабатында кичи залы бар. Ошол жерде саат 14:00-дө бет ачары болот. Себеби ал жерде болуп аткан себеби бул ошол жердеги жана башында айтып кеттим, окумуштуулар кеңеш тарабынан ал жерде сунуш кылынгандыктан бизде өткөрүңүз деп өткөрүп атат. Улуттук Манас театры өзгөчө ошол Улуттук Манас театрына Илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов жана Тил жана Адабият институтундагы улуу адамдарга мен ыраазычылыгымды билдирем. Ошол кишилердин сунушу менен, аркасы менен, театрдын каржоосу менен ушинтип чыгып колубузга тийип олтурат да. Анан баардык ошо каалоочуларга эшик ачык дегендей, китеп сүйүүчүлөргө негизинен ошо эми Кудайга шүгүр азыр китеп окурмандар жок болуп калды деп эй бергенибиз менен бар экен. Кайра азыр кызыгуу арта баштаган окшойт. Кудайга шүгүр чыгарып менен азыр көптөр сурап, ошол эле интернет тармактарынан, Инстаграмдан, Фейсбуктан жазышып сурап алышып атат. Жакшы эле болуп атат да. Балким китепти азырынча эч ким окуй элек, эч ким ача элек дегенде биздин эфирден бир-эки чыгармага күбө болобуз. Жакшы болот. Бир урттуп алайын, а? Таң атпай келгенге таңдай катып атат окшойт. Мен эми Тирүүлүк деп аты айтып тургандай, Тирүүлүк деген ыр бар да. Ушул баарыбыз аман бололу, тирүү бололу, бир элибизге кызмат кылалы, жакшы кызматтарды аркылуу ушул мамлекетибиз өнүксө, өссө экен деп мына жетекчилерибиз баштап эми жалпы аракет кылып атабыз дегендей. Ар кимибиз өзүбүздүн колубуздан келген нерсени жасап олтурсак, Кыргызстаныбыз Кудайга шүгүр, абазы таза, суузу тунук дегендей, жерибиз башка жерге караганда артык. Ошон үчүн ата-бабаларыбызга мен өзгөчө ыраазычылык айтат элем да, ушундай жерди бизге таштап кеткенге. Биз дагы кийинки муунга жакшынакай кылып беришибиз керек да. Анан Тирүүлүк деген ошол ырымды окуп берейин. О тирүүлүк, сенин ыйык жаныңдан, чыккым келбейт тирүүчүлүк сабыңдан, жараткандын жазмышына жазылган, жарык жашоо улуу күнгө кабылгам. О тирүүлүк, улуусуң да барктуусуң, ааламда жок неге мынча таттуусуң, көргөн көрөр, билген билер бир келген, тирүүлүктүн сезилбеген бактысын. Көзүңдү ачсаң жарыкчылык, бак кандай, көзгө илешпей өмүр суудай аккандай, жашагысы келет экен курган жан, жаңы гана жаңы өмүрдү тапкандай. Асыл жандар бүт ааламды кескиле, адам жаның аманатын сезгиле, тирек болчу жаның бардаң адамзат, тирүүлүктүн кадырына жеткиле. Тирүүлүктүн кадырына жетели да. Эмне деген саптар кесиптеш? Тирүүлүк өзү дөөлөт дедиңиз агай. Бул тирүүлүктүн кадырына жете билүү дагы бир чоң нерсе болот эми агай. Негизи кайындай ырларга жакынсыңыз негизи жашоодо? Кайсы ырларды көп жазасыз? Мен өзү төкмакын болгондон кийин ушул китебимде деле термелерде
Айрыкча бизде илгертен келаткан бул акындардын эң чоң жолу, бийиктиги дагы Токтогул атабыздын, Жеңжок атабыз, Эшмамбет, Алымкул, Калык Осмонкул, ошол эле кечеги Токтостун Ашыралы Эстебес аталарыбыздын, Замирбек агаларыбыздын термелери. Туганбай атабыз айтчу да, терме жазгыла. Терме бул акындын жетилип калган учуру болот. Терме санат. Ошол ошондо эл баалайт дечи да. Анан мен бул жерге термелерим ошол тирүүлүк, заман ыры, кулак сал калкым, элим ук. Бул эми 30 жылдан берки келаткандардын баары жазылган да, көргөн. Туганбай ата айтчу дагы эле акын көргөнүн ырдайт деп. Анын сыңарында ошо көргөндү жаздык. Анан айтыштар бөлүмү да кирген, арноо жоктоолор бар. Анан ошо поэтикалык ырлар бар. Анан мен өзүм сен айтып кеткенде ошол көбүнчө термелерге, акындык ырларга, анан мен сөзүмө обондор чыккан, обондук ырлар кирди да. Ошол азыр элибиздин эл артисти болуп калган элдин сыймыктуу уулу Сыймык Бейшекеев, ошол эле эмгек сиңирген артист Айбек Карымов, дагы эмгек сиңирген артисттеги Анапия Райымбекова эжекелерибиздин чыгарган обондору, Бакыт Капаров деген обончу агабыз бар. А кишинин обондору негизинен ошо улуу элбиз, меники көбүнчө мындай эл, жер үчүн көбүрөөк да. Патриоттук сезимдерди козгогон чыгармалар. Мисалы мына улуу элбиз, аталар дем күчү, энелер жөнүндө ушундай да, билишпей кантип өтөбүз деп Сыймык Бейшекеев былтыр чыгарып көп эле ырдады окшойт. Агай, анан өзүңүз бир канча залкарлардын батасын алып, жада калса бир сахнада айтышып дегендей айтыш өнөрүн ушунча жылдан бери аздектеп келесиз. Анан улуу мундун өкүлү катары айтсаңыз, азыркы жаштардын арасында дал ушул өнөргө болгон суроо талап, кызыгуу кандай болуп атат? Абдан жакшы суроо талап. Мына жыл өткөн сайын, мурда биз жаңы келген жылдары бул төкмөлүк өнөр, эски өнөр же Замирбек Үсөнбаевден кийин чыкпай калды деп калчу да улуу муундар. Бай атаң ушул мына төкмөлүк, андан мурункулар айтчу экен, Исмайыл Борончиевден кийин төкмө деген жок болду го, чыкпай калды деп. Андан кийинкилер Замирбек Үсөнбаевден кийин чыкпай калды деп Замирбек агабыз да айтчу. Негизи элдин эми эл казынада, эл кыргыз элинин өзүнүн көкүрөгүндө, канында бар. Анан муну жакшы кылып таптап койсо, жолго коюп койсо, акын чыгат экен, чыга берет экен. Анткени 2002 жылдан баштап айтыш коомдук фонду болгон, түзүлүп, мына Садык Шерниязов агабыз түзүп, ошол жерде эң алгач Элмирбек экөөбүз иштегенбиз да баштап. Анан ошол жерге бүт Кыргызстандан акындарды изилдеп чакырганда, Кудайга шүгүр, бир 30-40 акын келген. Андан кийин азыр эми андан кийинкиси кыскача айтканда, азыр жаштар абдан көбөйдү. Топ-топко бөлүнүшүп, чыгышып, айтыш, концерттерди өткөрүп атат. Элибизге төзү көрүнүп калды нечендеген жаштардын, ошол Баян, Асылбек, Акмат, Кутман, Кубат, Элмирбек, Темирбек, Айтар көп, кыздардан Изат, Нурайым, Минбара деген кыздарыбыз чыгып атат, Жибек. Мурда кыздардан да чыкса экен деп бир эле Майра жеңебиз бар эле да. Азыр мына кыздардан да Кудайга шүгүр чыга баштады. Бул ошон үчүн элде элдин учугур эмес деген сөз абдан туура экен да. Себеби Кудайга шүгүр азыр бир баш аягы бир 100ге жетейин деп калды болуш керек. Ошол эле жаштар азыр кайра өздөрү шакирт күтүп, өздөрү да улантып, үйрөтүп алып келип атат. Баян Акматовдун артынан канча деген балдар, кыздар Баянды устат күтүп, артынан ээрчип жүрүшөт. Ошондуктан бул кыргыз барда кылымдап кылым жашап, кыргыз эли Кудайга шүгүр чең кылымдан бери байыркы элбиз да. Жоготпой өзүбүздү сактап келатабыз. Мындан ары да жоголбой сакталып, ошонун ичинде төкмөлүк дагы, манасчылык дагы, дастанчылык, комузчулук, өнөр жок болбойт деген мен толук ишенимдемин да. Ошон үчүн азыркы жаштарга ыраазычылыгымды айтып коеюн. Азыркы жаштар эң жакшы эмгектенип атат. Мындайча айтканда, тынбай ошол ырларын чыгарып, концерттерди коюп атат. Бирок ошону айтарым,
Себеби азыркы жаштарга шарт жакшы түзүлүп атат. Биздин ушул президентибиз баштап, мына биздин башкы прокурор Курманкул Токтаралиевич агабыз баштап, бул кишилер ушул улуу касиеттүү өнөрдү жакшы көрүшөт экен. Улуттук Манас театрын түзүп берип, мына Кудай буйрса 20-мартта ачылганы турат театрыбыз. Мына ошол жерде иштегеле эле улуттук өнөрдү көтөргүлө деп атат да. Бай илгери Алымкул, Алык Осмонкул аталарыбыз 36-жылы филармония түзүлүп ошондо келип канча деген маданиятты көтөргөн да. Ошол кайталангансып турат да. Кудай буйрса ошондой бийиктикке кайра маданият жетет деген мен тилектеп турам. Себеби мындан мурдагы башчыларыбыз, президенттерибиз анда жалаң батыштын музыкасы, симфония, оркестрди укчу эле. Биз ошондо мына өзүбүз көрүп көчөдө жүрчүбүз. Ошо Элмирбек, Жеңишбек, Амантай, мына Амантайга баштап, бизге бир кичинекей ушундай бир сүйлөшүп отура турган жер табылса жакшы болот эле деп мындай айтканда, ачык эле айтайынчы, сумдун жанында жолугушуп калып, анда телефон деле жок. Ушул жерден жолугуп туралы деп ошол жерде эле паркта отуруп сүйлөшүп, бири-бирибизге мындай чыгармачылык жолдорубузду сүйлөшчү элек да. Андан кийин айтыш фонду түзүлүп, азыр эми Бакандай Манас театры ачылып атса, эмнеси жаман? Маданиятыбызга кам көрүлүп атса, биз ойлочубуз да, бул эски деп калды. Мына биздин жетекчилерибиз комузду ошондо айтыш тарых музейинде ошол жака айтышкыла деп койчу. Ошол кездеги жетекчилер. Ал жерге акындан 30 келсе, көрөрмандардан бир 10 болчу да. Айтыштан көрөрмандардан акындар көп эле. Анан эми бара-бара мына азыр Кудайга шүгүр театрларда, филармонияда эл батпай келип атат. Элди ойготуу болду мынакей. Азыр ошол батыштын ырын уккан эл кыргыздын нукура ырын угуп калды. Керек болсо фонограмма эмес, таза жандуу ырдап атабы деп ошону издеп концерт койсо ошого барып калышты. Бул болсо дагы эң жакшы жагына болуп келатат деп ойлойм да. Туура агай. Чындыгында ушундай өнөрдү аздектеп, кийинки муунга өткөрүп берүү, өзгөчө стиль таланттарды баалап, кийинки муунга таанытуу биздин милдетибиз деп билем. Сонун экен, агай келиңиз, эми сизди комузда кол ойнотуп ырдап калганыңызды да билебиз, чыгармас. Мен эми берсек болбосо. Бир аталарды эстеп атпайбыз. Туганбай ата айтчу да, ой акын болуп төгүлө берсең ырласмандан келе берет деп эле ойлой бербей, аны бир 15 мүнөт же 20 мүнөт же 1 саат угар. Анан өткөндөрдө эскерип ырдай жүргүлө. Анткени биз мына ошол Корголду айтабыз, Токтогулду айтабыз, силер кийин бизди айта жүргүлө деп. Анан Туганбай атанын ошол эскерген бир эскерүүсү бар кыскача. Ошону айтып берейин. Туганбай ата айтат, ушул 63-жылдары дейт, анда Союз мезгили Бурана деген колхоз бар экен. Колхоз совхоздор деп ал убакта билип калдыңарбы? Билбей алдыңар окшойт да, угуп калдыңар да. Анан ошол жерге Сүйөркул деген башкарма чакырды дейт. Жарыңа бир акынды кошо келди дейт. Ошондо Токтосун акени, Токтосун Тыныбековду ээрчитип бардым дейт. Анан бизге ал убакта чоң этектей кагазды карматты дейт, ушунун баарын мактап ырдайсыңар деп. Ошол эмгектин алдыңкылары мактап ырдагыла деген да ал кезде. Себеби чүйдө кызылча эгилип, ошол кызылчанын түшүмдөрү алынып, социалисттик эмгектин баатырлары Зууракан Кайназарова дегендер чыгып, бир эмес 2 жолку баатыр болуп дүңгүрөп турган убак экен. Анан тогом ат канча маани бербейт окшойт дейт. Мындай карап, Туганбай Апал деген ат бар экен дейт. Туганбай мына Апал деген ат эркектин атыбы же кыздын атыбы деп сурап калды дейт. Анан Апал үпөлдөп кыздардын атына коелчу эле дейт. Току эркектин эле аты го деп койдум дейт, сөз чыксын деп. Анан комузун күүлөп азып жүргөн бизди бир маалда сахнага чакырды дейт. Чыгып кеткенбиз дейт, ырдап атат дейт, элди мактап. Бир маалда анан бүтүп калды дейт. Ачылган сайма гүлүм бар, мунаң Апал деген иним бар деди дейт. Дегенде эле зал дуу күлгөндө өзү да ыңгайсыз болуп туруп калды дейт. Анан Сүйөркул мен жанымда турат эле дейт башкарма. Мага кагазды жазып эле колума карматты эле дейт. Ой, ал Апал деген 70ке чыккан кемпир, эмгектин алдыңкысы, азыр да кемпир кезекти уюштуруп кызылча багат деп жазып жибериптир дейт. Анан токомо карата мен мындай деп тийишип атам дейт Туганбай ата. Ой, иним дейсиң Апалдың, пенсионеркаң апаңды. Ойлонуп токо жөн ырдаң, ол турат кемпир сакалды.
Бул жолун табырдасаң болмоксуң току, чапанду десем анда токум. Ой апаңдын болсо сакалы, айрый албай калган экенсиң тууганбай атаң менен апаңа. Мына сүйөр кылып жазып бергенсиң, абдип алып той келгенсиң. Мени жаңылтыш үчүн той атая, момунчаң элдин алдында мойнуң алгылган катаңа. Тамашага даң айлантпа, болбосо таанытып коем атаңы. Деп ушинтип тамашалашып, баягы ала салмалык деп коет экен ошол төкмө акындыкта. Ошондой жерден кутулуп чыгып кеткен жолдору да булар. Ушундай. Агай чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Мына буюрус 15-февралга белгиленген китебиңиздин бет ачар аземи жакшы өтсүн деген ниетте сизге бир эркин микрофон суналып, элибизге кайрылып дагы бир жолу кутман таң каалап койсоңуз болот. Эң негизгиси ушул элибиздин пейли кетпесин. Кыргыздын эң эле жакшы улуу сөзү ушул экен, ушул сөздүн ичинде бүт камтылыптыр да. Эл битиребесин, жер титиребесин деп. Жер титиресе элдин эч кимдин колунан келбейт. Ал эми сейсмологдор да айтып атпайбы, биз алдын ала билбейбиз, айта албайбыз деп. Анын сыңарында эл битиребесин, жерибиз титиребесин, пейлибиз кең болсун, телегейибиз тең болсун. Бүгүнкү улуу жума күнү жакшы ийгиликтер менен өтсүн, касиеттүү кыргыз элибиз элден айланайын деш керек. Эл бар үчүн ырдайбыз, эл бар үчүн эл менен аралаш мамиле кылабыз дегендей. Ошондуктан бардык элге барчылык каалайм, ден соолук каалайм, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат агай. Ар дайым ушул эфирден биздин журтубузга, жумуриятка кызмат кыла бериңиздер. Чоң рахмат. Айтқаныңыз келсин. Иштериңизге ийгилик каалайбыз агай. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге да, чакырганыңыздарга өзгөчө чоң рахмат. Бардык ушул жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Буюрса биз китептин ачылышына барабыз. Сөзсүз түрдө. Келиңиздер. Чыгармачылык агай, дагы бир жолу алтындай убактыңыз бөлүп бизге келип бергениңизге биз эфирди улантабыз.